бекеринен бизде күнөстүү Кыргызстан деп айтылбайт. Анткени окумуштуулар эсептеп чыгып койгон 1 квадрат метрге где-то 1,5 киловатт энергия келип түшөт экен. Тефаль чайнектин кубаттуулугу болуп атат да. ИП деп коет да, индивидуальный предприниматель, жеке ишкерлер. Ошолор көп да, анан ошолор кантип коомго кантип алар пайда алып келе алат. Ошону түшүндүм да. Региондорубузду өнүктүргөнгө биз кандай салым кошо алабыз, айылыбызга кандай жаңылык алып келе алабыз. Ошонун баарын борбордон барып окуп, баягы чоң билим алдым да. Грант утуп алдым. Coca-Cola фонду жана Борбордук Азия университети бөлгөн 150 000 сом эсебиндеги грант. Бул мына өзүмдүн колум менен курган теплицам. Минус 7-8 градуска чейин бул теплицага от жагылбайт. Негизи башка теплицалардан айырмасы ушунда турат да, түндүк жагы сөзсүз капиталдык курулуш болуп, стена болуп эсептелет. А түштүк жагы болсо тунук материалдан жабылат, анткени күндүн нуру келип ошо топтолуш керек да. Жылуу аба дайыма мындай зданиялардын ичинде жогору карай, бул конвекция закону болот, жогору карай топтолот. Ошол биз жылуу күн аскананын үстүндөгү жылуу абаны немеге алабыз да. Вентилятор аркылуу жердин астынан өткөрөбүз. Жылуу аба менен муздак аба ошол айланып, жылуу аба өзүнүн жылуулугун жерге берип, жерди жылытып турат да. Бир жума тыныч калды да. Айда барат. Капитальный чорный жумуштарын барып өттү анан. Ал жактан да мен эң негизгисин түшүндүм, ошо кеп акчада эмес экен да, кеп бири-бирибизге жардам берүүнү билүүдө, билимди да, баягы караңгы кишини жарык кылып, ошого маалымат жеткирип, окууларга мен өзүмдүн алган билимимди, борбордон алып келген билимимди ошо жаштар менен бөлүшүп, аларга үйрөтөйүн деп ошо максат коюп атам.